Özüңөрдү şotuңардан бузуп, жерди бошотуп бергиле деп соттон чечим чыгарып берип атат. Мен мыйзамдуу жерими ошо коому караган жерди мен алып атам, алар менен эмем жок. Мыйзамсыз болсо, ушу биринчи ушу базар коргондун гос регистрин жакшылап текшерип беришиңизди суранабыз. Буга чейин үйүнөн ажыроо алдында турган Базар Коргон шаарынын Карыбек Бегимкулов көчөсүндөгү 8 үй бүлөнүн үнү регион телеканал аркылуу чагылдырылган. Маселеде аты аталган Рахат Мамасыдыков окуя боюнча өз версиясын айтып, документтерин көргөздү. Анын айтымында сөз болуп жаткан жер тилкени 1997 жылы куруучу МПМКсынан Ак Тилек А жоопкерчилиги чектелген коому сатып алган. Биз биринчиден МПМК курушчу менен, курушчу менен оформление болгон. Просто МПМК курушчу менен оформление болгон. Мына мыйзамдуу бардыгы. Биз сатып алганбыз айда. Сатып алып айда биз производство уюштурганбыз. Кийин бизди банкрот, Елисей банкрот кылгандан кийин бул спецадминистратор коет. Билесиңер, ар бир немегечи. Спецадминистратор менен аксоо менен не болгондо, аксоо менен Кулбаев Камчыбекке оформление болот. Аксоону утат. Уткандан кийин, мен жок элем анда, какие-то репрессия кылып неме кылгандан кийин. Иним болчу, иними Мамасидиков Закиржан опугун адамдар менен коркутуп, эмне үчүн анда мындай деп болгондан кийин бул иним Кулбаевга айтып, Кулбаев анан кийин Мамасидиков Закиржанга купле-продажа кылат. Мурдараак бул талаштуу жерди Закиржан Мамасидиков МСО ишканасынан купон аркылуу алганын айткан. Ишкана айдоочуларга анын катарында ага дагы 12 сотук жер бергенин кошумчалаган. Ал эми 2006 жылдары башкалар Закиржан Мамасидиковго жерлерин таштап кеткенин, 2 жылдан кийин аларды сатканын билдирген. Менатымызга берди, 7 кишиге. Купонумузга берди. Купонумузга собрание кылып туруп, aşı garajda 12 sotidan bölü verdi. Biz sırasıyla keyin kirip doküment çizdirdik. 7 kişiye aşağıdan 12 sotiydi kıldı. Bu Berya'daki 3 hektar yerde 100-200 minge alıp durup plus yana koşu aldı. Bizikini koşu yaptı 2'ye. Menge 2006 yıl. 2006 yıl taşap gitti. Nege? Kurmadı say, hiç kim şağıragan say, kurudan su yok, böleği yok, hiç neyse yok. Sekin oğlangandan ki adamlar tank kuruştu başladı. Şundan keyin enakin kereği adamlarga mengem kereğimez için sattım, büyüm var, cayım var. Mamaşedik Zakirjan, al kuponga aldım bukom deyip buna neyme kelişim anıkı tur emes. Al kupon kalganda emes. Biz hazır oşo 10 yıldan beri oşoda koğumga ayda 13 учредители var. Oşo koğumga tiyeşeli жерди мыйзам негизинде biz özümüzdü koğumga kaytarıp atабыз. Biz misal aların жерlerini tartып algan жерimiz yok. Biz mıйзамды bizdin murunku bolup turup kalgan жерибизди biz mıйзам негизинде алып атабыз. Бул жер тилкелер башка тараптарга өтүп жатканда Рахат Мамасыдыков Казакстанда жүргөн. Ал өлкөгө кайтып келгенден кийин Ак Тилек А жоопкерчилиги чектелген коомунун жерлери кандай себеп менен жеке колдорго өтүп кеткенин изилдеп, органдарга кайрылып баштайт. Банкротствону өзүбүздүн биринчиден банкротствону жойдук. 24 январда 12 жылы мына биз кудуретти болгондон кийин биз арыз жаза баштадык. Арыз жазгандан кийин Сарыгулов, Кулбаев, спецадминистратор Сарыгулов, Кулбаев и Мамасидиков бири-бирине сатып алыптардын мына жогорку соттун чечими бар, жокко чыгарылган. Ошонун негизинде биз соттошуп келдик, объектилерди экөөнү уттук. Уткандан кийин анан эми сонун ушу азыр соттошуп аткан эми сонун гаражы калган. Айланып келип соттошуп келип 1-ноябрь 22 жылы районун сотуна кайрылганда жаңы рассмотрениеде жогорку сот жөнөтүлүп, ошо 1-ноябрда караганда бизге чечип берген, мына күчүндө азыр. Ошонун негизинде Госрегистр кадастр филиалы Базарбондук 27 декабрь 23 жылы ошонун алардын берилген госактылардын жокко чыгарылып атат. Ошентип 10 жыл мурда сатып алуу келишими менен алганына карабастан 8 үй бүлөнүн мамлекеттик каттуу актысы жокко чыгарылган. Жашоочулар бул жерлерди экинчи, үчүнчү колдордон, айрымдары Закиржан Мамасидиковдун өзүнөн сатып алышканын айтышат. Алар документтери жокко чыгарылып, Базар Коргон райондук соту үйлөрдү сүрдүрүү чечимин чыгарганына тынчсызданууда.
мына колубузда кызыл документ бар. Рас ушу күнөөбүз болсо же мыйзам туура эмес болсо, документтерчи госреестрди текшерип берсин бизге. Мен жерде мисалы үчүн мен 730 миңге сатып алганмын. 200 миң жазып койду документке. Аны деле билген жокпуз. Мен жерде мына кошуналарым бар, 350 миңден алган, 300 миңден алган, 50 миң, 150 миң жазып койгон да. Ошо Исаев талай деген бүтүргөн документ. Бул жерде алганда бардыгы законный, эч кандай арестте жок, кредитти алынган эмес, залогдо турган эмес болуп чыккан бардык документтер. Анан ошо сураштырып эми апамдар алышкан да. Анан 2015-жылдан бери сот башталды. Анан бул жерден ошо малда сүрүштүрүп келсек, биз 3-чү адамдан алган экенбиз, колмо кол болуп кеткен экен да. Мамасидиков Закиржан деген адамдын атында болгон экен. Ушул көчө бардыгы. Соттун акыркы чечими Базаркоргондун райондук сотунда 30 ноябрь күнү чыккан. Бизге чечим чыкканы, чечимди өз убагында неме болгондон байланыштуу Рахат деген жаранга чечим чыгарып берип атат. Өзүңөрдү шотуңардан бузуп, жерди бошотуп бергиле деп соттон чечим чыгарып берип атат. Жергиликтүү жашоочулар Рахат Мамасыдыков жер тилкелер үчүн каражат сураганын айтышкан эле. Мамасыдыков бул маселени тынчтык жолу аркылуу чечип алууга аракет кылганын айтты. Бизди сотко ай сайын чакырат, биз сотко барып туруп, неге бизди сотко берип атасың десек, сенде күнөө жок, жер меники дейт. Мен жокто дейт, ошо Закир дейт, жерлерди сатып берген. Мен сенден алган жокмун го десе, менден алган жоксуң, эми сен менден дагы башынан сатып аласың дейт. Сот дегене 3 миң доллардан бересиң деп атат. Мен ага андан алган эмесмин, мен Зафар деген баладан алганмын да. Госреестрден Исаев талай деген бүтүрүп берген, ошого кол коюп мен документти алганмын. Мен тамашалап эле айттым, эми заинтересованный адам болсо мен айттым, эми бу жерде 5 миң болуп атса, мен силерге 3 миң доллардан бересиңер деп мен эме кылып койдум, жакшы эле мамиле кылып койдум. Десем, ошого жабышып алып туруп, эми айттым, заинтересованный адам болсо, андан да кийин ошо алардын адвокаты, өкүлү, дагы бир ошо адвокаттын эмеси сүйлөшкөндө, мировой кылалайык деп сүйлөшкөндө $1000 эми барбады. Ал эми Базаркоргон райондук кадастр кызматы талаштуу жер Закиржан Мамасидиковго 2009-жылы сатып алуу келишими менен сатылганын, бирок дал ушул тилкенин мурдагы ээси Ак Тилек А жоопкерчилиги чектелген коому жерлерди өзүнө кайтарып алганын билдирди. Курулуш акционердик обществосу коому мурдагы пьемка Ак Тилек ЖЧК сатат 53 сотка жерин. 53 сотка 87 десятка. 1997-жылы. Анын 97-жылдагы сатып алуу келишим негизинде Ак Тилек жоопкерчилиги чектелген коому каттоо калтырып, андан кийин Мамасидиков Закиржан деген кишиге 2009-жылы сатып алуу келишим негизинде өткөрүп берет. Мамасидиков Закиржан деген киши аталган жер тилкесин бөлүп жарандарга 6 сотка, 7 сотка, 8 сотка алып, разделениялы бөлүп сатып алуу келишимин негизинде 3-чү жактарды сатат. Бүгүнкү күндө Ак Тилек ЖЧКсы кандай себептер менен эмнеге таянды сотко кайрылып, баштапкы Мамасидиков Закиржан деген кишиге сатып алуу келишим жокко чыгарды. Андан кийинки болгон бүтүмдөр дагы колдон колго өткөн жарандардын ортосундагы бүтүмдөр да сот аркылуу жокко чыгарып, бүгүнкү күндө Ак Тилек жоопкерчилиги чектелген коомдун баштапкы, башкача айтканда ошо 53 соткадагы жерине укук ээси болуп кайра укук катталып турат. Аталган иш боюнча Базаркоргон сотунун 2024-жылдын 24-октябрь жана 30-октябрдагы чечимдери менен доогер Ак Тилек ЖЧКсынын директору жоопкерлерге карата Базаркоргон шаарынын Бегимкулов көчөсүндө жайгашкан Ак Тилек А ЖЧКсынын таандык жер тилкеси мыйзамсыз курулган курулуштарды буздуруу тууралуу доо арыз менен кайрылган. Жоопкерлердин эсебинен бузулсун деп табылган. Аталган чечим менен жоопкерлер нааразы болуп, Жалал Абад облус сотуна апелляциялык тартипте даттануу келтиришкен. 10 жылдан бери жер тилке талашынан арылбай орто жолдо кыйынчылыкка кабылган тургундар президент Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Ушу Камчыбек Ташиев сизге кайрылуум себеби сизден суранат элем, ушуну мыйзам түрүндө чечип беришиңизди суранабыз биз. Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич сизден суранарыбыз акыйкат жакка чечип беришиңизди суранат элек. Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке ушу суранат элек да, ушу маселени мында караштырып, законго ылайыктап чечип берсе деп суранабыз. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.